Чарбакер аттуу көрсөтүүнүн бул жол чыгарылышында биз Ош облусунун Карасуу районундагы Жоош айыл өкмөтүнүн Акжар айылында жашап, Кыргызстанда асыл тукум кой чарбасын өнүктүрүүдө республикабызга ошондой эле кошуна өлкөлөргө кенен жайылып жаткан Ала Тоо породасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Чыгаан Чарбакер Маман Кабыловдун иш тажрыйбасы боюнча кеп кылмакчыбыз. Чабандын үй бүлөсүндө төрөлөп, кой артында эстаткан Маман мырза да ата кесибин улап, бүткүл өмүрүн кой чарбасына арнап келет. Элибизде чыгашасына чыдасаң кой кыл демекчи, Чабан көп жылдык тажрыйбасында кой багууда сандан сапатка өтмөйүн, келечекке жетүү оңой эмес экенин таасын байкап, мындан 15-20 жыл илгери эле Түштүк чөлкөмүндө алгачкылардан болуп, Исар тукумуна өтүп, койлорун ылгай баштаган. Biz эми бул кой чарбасын тандаганын себеби ата бубабыздан бери чабан болуп келгенбиз. Ата кесип биринчиден. Экинчиден азыр койдун жаңы породалары чыгып, бунун пайдалуу жактары көп болуп атат. Ошон үчүн илгери жайдары эле кой бакчыбыз. Ошон үчүн аны асыл тукумга өттүк. Ушундай Ала Тоо породасы сандан сапатка өткүлө дегенден аны ушуга өттүк, сандан сапатка өттүк. Анан бунун эми жакшылуу жактары аны 15-20 миңден күздүн күнү кооз сатпайсың, кыйматыраак сатасың. От жем кыймат болчу эле, от жем алчыбыз, чабандар айлык берчүбүз. Ала Тоо породасынын негизин кайсы породалар түшөт? Ала Тоо породасы өзү асты өзүбүздүн эски кыргыз койлору менен Гисар кочкорлорду аралаштырып туруп ана Ала Тоо породасын иштеп чыктык. Эми Ала Тоо породасын иштеп чыккандын башкы себептери бизде мына Курсан Камбаралиевич деген бар. Ушуну түптөгөн, ушунун негизин баштап так тамырына жеткен Абдыган агай дегенибиз бар. Өсөр Тагаев дегенибиз бар. Ушулардын аркасынан жүрүп биз дагы ушуга өттүк. Бул өтө бизге ыңгайлуу. Бунун ыңгайлуулугу жайлоодо да өтө тик жерлерде өтө жакшы жүрөт. Улап кетпейт. Кышта дагы бир карыш кар болсо да отту теп таап жей берет. Демек, колду карабайт. Колду карайт. Эми буну канча мээнет кылып, канча колго карасаң, канча нерсе жедирип ичирсең, колуңа ошончо нерсени таштап кетет. Бул Ала Тоо породасы кайтарат. Двойной, тройной кылып кайтарат. Койлорду аргындаштырып отурушуп, Түштүк жергесиндеги Чыгаан чарбакерлер Чабан айткандай заманбап кой чарбасына кирешелүүлүгүн арттыруучу Кыргызстанда Ала Тоо породасын түптөшүп, мындан 2 жыл илгери чоң көргөзмө уюштурушкан. Ага кошуна Өзбекстан, Казакстан, Түркменистан, Азербайжандын өңдүү өлкөлөрдөн өкүлдөр келишип, бул Ала Тоо асыл тукумуна чоң баа беришип, аны өстүрүүгө кызыктар болушкан. Бул асыл тукум койлордун башка породалардан өзгөчө мүнөздөмөсү кандай? Бул эми кой боюнча бул Ала Тоо койлордун биринчи ушу куйругу ушу чычагы менен салкам түз эле болот да, бул асылып кетпейт. Анан жүн жагынан ушул. Азыр эми булардын тууган арык маалы, эртең булар оңолгондо жүнү түшүп калат. Анан булардын кулагы узун болот. Мына 18-20 тегерегинде кулагы. Сантиметр, Сантиметр. Анан буну мына
Ошо мына элита деп комиссия урган монтировкасы. Анан буларды мына Алатоо деген таккан биркаларыбыз бар. Мына өзүбүздүн бирке, мына ошо немеден тагылган. Канча жашар кой бул эми? Бул эми 3 жашар кой бул. Мунун салмагы канча? Салмагы эми азыр тууган арык малы азыр турушунда эле 80 килонун тегерегинде да. 80 кило. Bunun boyu bastı dele belki caydar koylardan birinciden çoğun, ikinciden putları, cilikleri gelişken, eti, mayluluğu onda öyle öte maylı bolbaydı. Etti bular, kuşular güzde suvay olup gelse, jaylardan gelgen malda, jakşı semirip gelgen malda 50 kilo 60 kilo et bereveretdi. Ettin özü. Anan jeşti болады. Анан таразаны жакшы басат булар. Алиги жайдары койдун деле ушу бурактуусун менен таразага койсоң булар акча чыгат. Анан көшү деле өтө ширин болот, жегиликтүү болот. Эми берки жайдары койлорду ол 25 миң, 30 миңден акча албайт. Буларды либо адам 50 миң берип алып кетет да. Кадимкеле Кыргыз коюна Тажикстан, Казакстан кала берсе лейлек баткен Жалал-Абадтан таза кандуу кочкорлорду сатып алып, койду тандап өстүрүүнү колго алган. Бу эми асыл тукум чарбада бу кочкоруң жакшы болбосо, жакшы козу ала албайсың, жакшы акчага сата албайсың. Бунун деле алиги улакчы аттардын немеси кеткендей, булардын деле ата тегине кетет. Бул мына биринчи, мына эки кочкорду буларды Өсөрекеден алганмын. Өсөреке Тажикстандан алып кочкорго койгон ошо экөөнү. Беркисini Өсөрекенин укасынан Сулаймандан алганмын. Булар өтө кыймат кочкорлор. Жалал-Абадтан алганмын, ошо асыл тукум чарбалардан. Эми bu жүндөрү деле өзү түлөп түшөт. Өзү бойлору деле метр. Бойлору деле метрди чамалайт. Булар уже 4 жылдык кочкорлор. 4 жылдык кочкорлор. Жакшы ушулардан коз алып, былтыр Наркөкөдөн асымена кылдым. Мынаны жүгүртмөй кылдык, беркисин. Түрүлө салмагы 100дөн өдө да. 150-тин тегереги болса керек, о 100 кило эч нерсе эмес. Ушу кочкорлор канча базарда азыр? Буларды 5-600 миңден бербейм. Бүгүнкү күндө чабандын короосунда кышкы төл аяктап, коозулары кадимгидей төрөлүп калган. Төл демекчи, бул асыл тукум койлор кандай жолдор менен уруктандырылат? Сентябрь айында асымена кылдык. Сентябрь айында куутка койдуңуз, жасалма уруктандырдыңыз. Ооба, жасалма уруктандырдык. Туулган козулар эми ошо көбү мынандай кулагы чоң, кулагы узун. Анан мына аталарына окшогон тумшуктар да жакшына. Бул канча айлык козу? Бул эми бир айлык козу да. Азыр козунун эти семиз. Бул арыкка кошулбайт. Эми булар көк жеп жеген сайын жетилет да. Эгиздери кандай болду бийик? Эгизде эле өзү бу Алатоо койлор эгизди жакшы берет. Мисалы үчүн 100-дөн 130, 135, 140ка чейин ала беребиз. Эгизди өтө сонун беришет булар. Анан ошо эгизди süt менен да жакшы багышат булар. Жаңыбай ата асыл тукум кой чарба кооперативи мындан 5-6 жыл илгери эле атайын статус албаса да сапаттуу кой козуларын элге сатып, өз ишин баштаган. Быйыл болсо официалдуу түрдө аталган кооператив асыл тукум кой чарбасы деген статуска ээ болгон. Бүгүнкү күндө өндүрүлгөн асыл тукум кой козулар кайда, кандайча баада сатылып жатат? Эми бизде асыл тукум чарбаны түзүштүн максаты ушул элге ушул койду таратуу, Кыргызстан боюнчачы. Анан бул койду мисалы бизде жаңы түзүлүп келип аткан жаңы
койду жаңы чарбаны баштап аткандан мисалы чарбагерлер бар да. Ушуларга биз бул ала тоо породасын мисалы базар баасында беребиз. Ошолор өнсүн, ошолор да бизге ошогон чарбагер болсун. Алар да ушул деңгээлге жетсин деп, буларды кымбат сатпастан, мисалы бир сатып алуучу келсе, мен ушундай чарба баштап атам, ушундай фермер болгум келип атат десе, биз ушуларды арзан баада, ошо базар баасында беребиз. Бул ушу Кыргызстан боюнча жайылсын, ушул ала тоо пародасы көбөйсүн депчи. Негизинен канча жаштагы кандай неме койлорду сатасыңар? Эми биз Асланбай жайлоодон келгенден кийин көбүнчө жашы чоңураак койлорду сатабыз. Жаштарын өзүбүз алып калыпчы. Анан сурангандарга ошол козуларды, быйылкы туулган козуларды 6 айлык козуларды сатабыз. Орточо канчадан болот ошондо? Эми булардын баасына келсек, коммерсанттар болот көбүнчөчү. Бизнес кылгандар болот. Олорго кымбатыраак болуп калат эми өзүн. Анан жаңы чарбагерлерге базар баасында ошо 20 миң, 25 миңден ушундай тегерегинде сатылат. Көбөйтөм дегендергечи. Эми базарда жайдары койдун баасы канча болсо ушул баадан берилет да. Негизинен эми силердин кардарлар кайсы жактан көбүрөөк келишет? Кайсы жакка көбүрөөк өткөрөсүңөр? Бизде эми азыр Асломдой ушу токтогулдуктар көп болуп атат. Анан Нарындан, Акталадан ушул жактагылар эми чүй менен Асломдой чүй жактыктар көбүнчө азыр басым жасап атат. Бизге жылына 10-дон 15тен келип сурашат. Ушуларга биз арзан баада эле беребиз. Анан орточо канча кой козу бересиңер? Биз жылына бир 200дөй сатабыз. 200дөй эркегин сатабыз, 100дөй ургач сатабыз, 100дөй чоң кой сатабыз. Бизде өзүбүздө деле кызыккандар көп. Бизде кызыгып көбү азыр чарбага кармашкан. Аларга убагында бердик. Анан Асломдой азыр бизге бир жыл, 2 жылдын тегерегинде ошо чүй жактан. Анан мына өзүбүздүн Жалал Абад областына караган ушу Токтогулдан, анан ушу Нарындан көп сурап келишип атат. Ушуларга көп беребиз. Анан Өзбекстан көбүрөөк сурайт. Таза кой депчи. Анан Өзбекстанга беребиз. Өзбекстанга эми ретка, бирок көбүнчө эле ошо өзүбүздүн кыргызстандыктар көп сурап көп алышып атат. Ушуларга арзан баада эле базар баасында берип атабыз. Бул асыл тукум породаны жайылтууну максат кылган чарбакерлер эл үчүн бир кыйла жеңилдиктерге барып жатышканы жакшы. Ал эми 850 баш койго туруктуу тоет базасын түзүүдө өкмөттүн 309-токтомуна ылайык жергиликтүү бийлик бүгүн кандай жардамдар берүүдө? Биз ушу той жагынан өтө кыйланчылык. Ушу тапкан дараметибиздин көп эле ушу чөпкө, жемге кетип калчу. 309-токтом менен бизге окшогон кооператив дыйкан фермерлерге, чарбасы балдарга жер берип, ушунан эми желкебизге күн тийип келейтат. Мага мен быйыл 2026-жылы мага статус беришти. Ошону асыл тукум чарба деген, ошонун негизинде мага 10 гектар суат жер беришти. Мен жерди алып эле 5 гектар ошо кыймат итальянский бедоуруктан эктим, 5 гектар силос эктим, 10 гектар ошо ана Алмакол деген наркы жылгабыз бар, ошол жерден 10 гектар чоорок беришти. Анан бул райондун жетекчилерине, областтын жетекчилерине биз жогорку министрликтерге өтө ыраазычылыгыбызды беребиз. Ондай кылбаса биз бул койду көбөйтүп таркатканга биздин акылыбыз жетпей калган. Түшкөн пайданы эле биз сатып, ушуга от жем, анан чабандардын акы, анан өзүбүздүн жеген ичкенге эле болуп калган эле. Эми Кудайга шүгүр эми. Быйыл жакшы иштер болду. Жергебизге жаздын келиши менен фермерлерибиз жакынкы жайыттарга, анан алыскы жайлоолорго көчөт. Айтмакчы, жайлоо маселелери кандай? Көпчүлүк мал кармоочуларга көйгөй болгон бул маселе чарбакерди кыйнабайбы? Жайлоо маселеси эми азыр биз ушу күндөргө жайлоого кетип атабыз. Алай районунун ушу Жылы суу деген ошо жайытына киребиз. Ал жерде 1 ай турабыз. Налогун төлөйбүз. Анан кийин 1 айдан кийин биз Алайга Сарташ жайлоосуна барабыз. Ал жерде дагы налогун төлөйбүз. Анан ошо ноябрь айына чейин ошол жерде болобуз. Эми ала биздин жайыт боюнча Алайдын жайыттары өтө жакшы. Бизде Алайда кой катуу семирет.
Анан кышта дагы алайда жакшы семирген кой өзүнө резко таштабайт. Өзүнүн этини кармап чыгат. Мына совет, өзгөнүн койлору күздүн күнү биздин койлордон семиз келет алардыкы. Аякта от жумшак болот. Алайдын көдөсү каттыгыраак болот. Олардын козулары дагы жетилет. Өзгөндүкү, Жалал-Абадтыкы, Советтики. Анан мына кышта мына биздин койлордой мына күчтүү от жеген кой сал этин кармап турат экен да бул. Жайыттардан проблема жок. Ошо Алай районунун айыл өкмөттөрү, жайыт комитеттери колдон келгенче эле бизге жардам берет. Нары тургула деген сөз болбойт. Жайыттардан жакшы жардам берет. Налогун төлөйбүз, берет экен да эми жайыт. Жайлоолорубуз жакшы. Чабандын жайган койлоруна көз салып, аны айланчыктап, койчулар менен кошо кой кайтарган өзгөчө иттерди көрүп кызыкпай койбодук. Бул иттер болбосо биз кой бага албайбыз. Биз Алайда деле ошо зонун ичинде отурабыз. Өтө карышкыр көп жерлерде булар өтө койду керек болсо койчудан менен жакшы карашат. Кой дегенде Кайсы тукумдагы иттер? булар Турецкий ошо таза кангалдар булар. Булар ошо кой дегенде мен керек болсо койчулар менен күчтүүлүк кылат булар. Күнү түнү койду ээрчип жүрөт. Бир чычкак козуну ham адамга дагы, башка хайванаттарга дагы булар алдырбайт. Негизинен жайлоо убакта кандай болот? Жайлоо маалда ошо кой менен кетет, күнү түнү кой менен болот. Ушу дөңдөрдө жатат, түнү дагы булар короодо жатпайт. Өтө ушар алгинде чөпө, бир балаларды ошо келтирбейт булар. Ушундай койду өтө таза ушу жүрөгү менен корuyт экен да булар эми. Өтө койго үйрөнгөн. Кой чарбасындагы мыкты порода катары бүгүн Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнө жайыла баштаган бул асыл тукум койлорду дагы да кенен жайылтуу, анын сапатын көтөрүү максатында кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Эми Аллага шүгүр, колдон келишинче эле ушуну таратканга, элге көрсөткөнгө, элге бергенге аракет жасап атабыз. Бирок биздин ушул 3 областтын, Курсан деген биздин жетекчибиз бар, Камбар Алиевич. Ушунун башчылыгында 30-31 май күндөрү чоң ошто ипподромдо ушундай көргөзмө жасап атабыз. Кыргызстандын ошо 7 дубанын чакырып атабыз. Бияктан Өзбекстанды чакырып атабыз. Мурункусунда Россия, Азербайжан, Түркиядан келишкен. Казакстан, Өзбекстан келген. Эми мунусунда деле чакырдык. Эми Өзбекстанды деле чакырдык эми азыр. Азырча Өзбекстан ham ушу койлорду кылганга олар да кызыктар. Мана кошно өлкөлөрдөн биз ойлойбуз, мен өзүмчө ойлойм, асыл тукум кой, мал, жылкы боюнча биз олардан кыйла эле асыракта кетип атабыз. Алар бизге кызыгышып атат. Мына жогоруда сиздер бүткүл өмүрүн кой чарбасына арнап, Ала Тоо пародасынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Маман Кабыловдун кой чарбасын кантип өнүктүрүү иш тажрыйбасынан азын-олак болсо да кабардар болдуңуздар. Мал багууда чарбаке айткандай, сандан сапатка өтмөйүн дыйкан фермерлердин келечеси арыбайт. Андыктан мыкты асыл тукум кой чарбасын түптөй билели.